Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Балыкчыны номер 51-чи жатак абагына камалгандар пескоблок чыгарышат. 16-июнда Балыкчы шаарындагы жазаларды аткаруу кызматынын номер 51-чи мекемесинде пескоблок чыгара турган цехтин салтанаттуу ачылышы болду. Ага шаар мэри Азамат Арнабек уулу, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Алексей Рогов, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы жамыктын төрагасы Аскат Эгембердиев, жазаларды аткаруу кызматынын номер 51-чи мекемесинин жетекчиси Тынчтык Абдылдаев, мекеменин кызматкерлери жана башкалар катышты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 51-чи мекемесинде өндүрүш аянтын ачуунун башкы максаты эркиндигинен ажыратылган соттолгон жарандарды эмгекке тартуу, алардын түзөлүүсү жана кайра социалдашуусу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү болуп саналат. Пескоблок чыгаруучу станок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылык колдоосунда алынып, бүгүнкү күндө базар талабына жооп берген сапаттуу пескоблоктор чыгарылып жатат. Даяр болгон пескоблоктор Балыкчы шаарынын жана ага жакын жайгашкан аймактын элдерине сатылып, жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жумушчуларга айлык маяна төлөнүп берилүүдө. Ошондой эле мекеменин өндүрүшүндө набайкана жигердүү иштеп жатат. Жазасын аткарып жаткандар бир күндө 600гө чейин бөлкө нандын 2 түрүн бышырып, Балыкчы шаарындагы номер 20636 аскер бөлүгүнүн токоч менен камсыз кылышууда. Мекеменин жетекчилигинин айтымында ар бир продукцияны чыгарууда атайын эрежелер сакталып, сапаты дыкат көзөмөлдөнөт. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Тоолуу аймактарда сел жүрөт. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. 20-22 июнь күндөрү Кыргызстандын аймактарында нөшөрлүү жамгыр жаайт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет билдирди. Буга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Баткенде күйүп кеткен тоок ферманын карзын жабууга 30 миллион сом бөлүнөт. Баткен облусундагы өрттөнүп кеткен тоок фермасынын ээси Айсалкын Абытованын карзын жабуу үчүн министрлер кабинети бюджеттен 30 миллион сом бөлүнүү пландоодо. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Мындан тышкары Баткен облусун колдоо үчүн кошумча каражат бөлүү пландалууда. Тактап айтканда 10,6 миллион сом 2022 жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлерди колдоого, 168 миллион сом президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнө, 35 миллион сом картография жана геодезия мамлекеттик агенттигине, кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жана кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо үчүн бөлүнөт. Садыр Жапаров Пакистан элине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шарифке көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. 14-июнда жер ортолук деңизинде пакистандык жарандарды алып бара жаткан кеменин кырсыкка учурашынын кесепетинен болгон адам курмандыктары тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан Пакистан элине, ошондой эле курман болгондордун үй бүлөлөрүнө чын жүрөктөн көңүл айтуу менен бирге жарадар болгондордун тезирээк сакайып кетишин каалайм. Бул оору убакытта биз орду толгуз жоготуунун аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат Жапаровдун телеграммасында. Депутаттык комиссия Мадумаровдун иши боюнча 4 жолу жыйын өткөрдү. Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия 4 жолу чогулду. Бул тууралуу Маралга депутаттык комиссиянын жетекчиси депутат Динара Ашимова билдирди. Анын айтымында учурда комиссия башкы прокуратурадан алынган материалдар менен таанышып жатат. Азырынча жалпы жыйынга качан чыгарыр белгисиз. Комиссия иштеп жатат. 4 жолу чогулдук. Кылмыш иштери боюнча материалдарды алганбыз, таанышып жатабыз. Мазмунун сиздерге ачык айта албайм, анткени кызматтык маалыматтар болгондуктан аны ачыктоого милдетин алганбыз. Азырынча жалпы жыйынга качан алып чыгарыбыз белгисиз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңешке депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартуу үчүн макулдук сураганын кат жолдогон.
Ал 31 майдагы жалпы жыйында күн тартибине кезексиз киргизилип, регламентке ылайык иштин жагдайын иликтеп чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын курамына Карим Ханжеза, Кундузбек Сулайманов, Миргүл Темирбаева, Гуля Кожокулова, Мурадил Сыдыков, Фархатбек Алимжанов, Мирлан Самайкожо, Динара Ашымовалар кирген. Ташкөмүр шаарында 7 жаштагы бала дайынсыз болууда. Ташкөмүр шаарында 7 жаштагы бала дайынсыз болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 15-июнда саат 10:30 чамасында 112 кызматына Новостройка айылынын 2016-жылы туулган НТ аттуу бала үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы жана ал Нарын дарыясына түшүп кетиши мүмкүн экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерине өзгөчө кырдаал министрлигинин Ташкөмүр шаардык бөлүмүнөн 3 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин 30 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 50 адам тартылып, кеч киргендигине байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулду. Натыйжа болгон эмес, издөө иштери 20-июнь күнү дагы улантылат. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кытай-Кыргызстан чегинде жер силкинди 19-июнда саат 11:24-тө Кыргызстандын чек арасына жакын Кытайдын аймагында бир сутканын ичинде экинчи жер титирөө катталды. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Нарын шаарынан 145 чакырым түштүк-чыгыш тарапта жайгашкан. Жер титирөөнүн очогунда күчү 3,5 баллды түздү. 18-июнь күнү саат 15:16-да аталган аймактан жер титиреген очогунда күчү 3 баллга жеткен. Сауыт өнүктүрүү фонду турак жай курууга $100 миллион насыя бөлөт. 19-июнда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында 2023-жылдын 24-апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Сауыт өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргызстанда турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Мыйзам долбоордун экономика жана коммерция министринин орун басары Канат Абдрахманов тааныштырган. Ал белгилегендей, Сауыт өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы турак жайды каржылоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 25 жылдык мөөнөткө 375 миллион сауыт реалы, 100 миллион АКШ долларынын өлчөмүндө насыя жылдык 1,5%га, кредиттик комиссиясы 5 жылдык жеңилдетилген мезгили менен 25 жылдык мөөнөткө берет. Программада 40 чарчы метрден 85 чарчы метрге чейин 3000 бирдик арзан турак жай куруу каралган. Долбоору 2028-жылдын аягына чейин бүтөөрү күтүлүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания ААК тартылган финансылык каражаттардын оператор болот. Жер участоктарын берет жана Менин үйүм 2021-26 программасынын катышуучулары саналган Кыргызстандын жарандарына жеткиликтүү турак жайдын курулушун каржылайт. БШК шайлоону жокко чыгарууга алып келген аракеттерге материалдык жоопкерчилик киргизүүнү көздөйт. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууга алып келген аракеттер үчүн материалдык жоопкерчилик киргизүү үчүн мыйзамга түзөтүү киргизүүгө ниеттенип жатат. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Боруш айкомдун мүчөлөрү 16-июндагы жыйында көзөмөлдөө текшерүү тобунун жетекчиси Искендер Гайыпкуловдун шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон аракеттер үчүн материалдык жоопкерчиликке тартуу каралган мыйзамдык сунуштарды иштеп чыгуу жөнүндөгү сунушун жактырышканы айтылды. Мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча тиешелүү долбоорлор Жогорку Кеңешке андан ары сунуштоо үчүн шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун талкуусуна коюлат деп билдиришти БШКдан. 16-июнда Боруш айком Бишкектин Ленин районундагы Жогорку Кеңештин депутаттары мөөнөттөн мурда шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан.
буга БШК мүчөлөрү тарабынан жыйынтык боюнча шайлоочулардын 36,02% добушуна ээ болуп алдыга озуп чыккан талапкер Дамира Ниязалиеванын добуш сатып алганы аныкталганы себеп болгон. Жыйынтыгында Бош шайкомунун мүчөлөрү Ниязалиеваны талапкер катары каттоосун жокко чыгарып алган добуштарын жараксыз деп тапкан. Ошондой эле талапкерлер кылмыш жообуна тартууга уруксат беришкен болчу. Ленин округунан жогорку кеңештин депутаты мөөнөттөн мурда шайлоо 28 майда өткөн. Шайлоого келгендердин саны өтө эле аз болгон. 124 миңден ашуун шайлоочунун болгону 17.423кө жакыны катышкан. Шайлоо өткөрүүгө 15,4 миллион сом жумшалган. Кайра шайлоо өткөрүү аталган округдан депутат болуп шайланган Жаныбек Абиров 27 мартта өз ыктыяры менен мандатын тапшырганы себеп болгон. БШК ошол эле күнү Абировдун арызын кабыл алган. Министрлик каршы Моргенштерн Бишкектеги фестивалга катышпайт. Орусиялык артист Моргенштерн Маданият министрлигинин талабы боюнча Бишкектеги Алга Фестке катышпайт. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары Instagram барагына билдирип, 23-24 июнда Алга Фест Моргенштернсиз өтөөрү белгилешти. Ошондой эле алар Маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу кол койгон катты жарыялашты. Анда министрлик Моргенштерндин Бишкекте ырдашына каршы экени айтылат. Катта министрлик маданият жөнүндөгү мыйзамдын 9-беренесине таянганы белгиленген. Анда согушту, зордук-зомбулукту, расалык, улутчулдук, диний касташууну, порнографияны пропагандалоого багытталган чыгармачылык иштин жыйынтыктарын сатып өткөрүүгө Кыргызстандын мыйзамдары тыюу салат деп жазылган. Министрлик маданият тармагындагы ишкердин өнүктүрүү укугунун чегинде коомдук аң сезимге карама-каршы келген маданий иш-чараларды өткөрүүгө каршы. Ал эми орусиялык артист Моргенштерн жана башка артисттердин аткаруусундагы чыгармалары элдин моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарына карама-каршы келет деп айтылат катта.